Саламатсыңарбы балдар. Биз кезектеги өзүбүздүн онлайн сабагыбызды баштайбыз. Силер менен кайрадан онлайн сабак аркылуу кездешип жатканыма кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз менен темасы менен тааныштыра кетсем. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ток булагы, ток булагынын электр кыймылдаткыч күчү, толук чынжыр үчүн Ohmдун закону. Бүгүнкү сабакта биз ток булактарын атайбыз. Заряддуу бөлүкчөлөрдү кыймылга келтирүүчү күч электр кыймылдаткыч күчү менен таанышабыз. Толук чынжыр үчүн Ohmдун законун үйрөнөбүз. Ohmдун закону боюнча маселе чыгарууну карайбыз. Бүгүнкү сабактагы негизги түшүнүктөр. Ток булагы, электр кыймылдаткыч күчү, бөтөн күч, Джоуль-Ленц закону, толук чынжыр. Мына ушул түшүнүктөргө негизделип биз бүгүнкү темабызды талкуулайбыз. Ток булагы анын абдан көп түрлөрү бар. Алардын бардыгында оң жана терс зарядды ажыратуу боюнча жумуш аткарылат. Ажыратылган бөлүкчөлөр ток булагынын уюлдарына кыскычтар менен өткөргүчтөрдү бириктирүүчү жерге чогулат. Ар кандай ток булагында оң жана терс деп аталган эки уюлу болот. Силер көрүп турган батарейкада дагы плюс, минус менен белгиленген уюлдары көрсөтүлгөн. Эгерде бул эки уюлду өткөргүч менен бириктирсе, уюлдар арасында жана аларды туташтырган өткөргүчтө электр талаасы пайда болот. Бул талаанын таасири астында өткөргүчтөгү эркин заряддалган бөлүкчөлөр кыймылга келип, электр тогу пайда болот. Ток булагында заряддалган бөлүкчөлөрдү ажыратуу боюнча аткарылган жумуштун натыйжасында механикалык, химиялык жана ички энергия электр энергиясына айланат. Ток булагына бир мисал катары механикалык ток булагы. Лабораториялык шартта биз механикалык энергияны электр энергиясына айландыруу үчүн электрофор машинасын колдонобуз. Механикалык энергияны электр энергияга айландыруучу чоң көлөмдөгү станция катары ГЭСтерди алсак болот. ГЭСтерде суунун механикалык энергиясы электр энергиясына айланат. Шамал электростанцияларында болсо, шамалдан электр энергиясын алышат. Термоэлемент дагы ток булагынын бир түрү. Анда ички энергиянын негизинде электр энергиясын алышат. Башкача айтканда, жылуулукту энергиясынан электр энергиясын алат. Жылуулуктан ток пайда болуп жаткандыгын далилдөө үчүн, билүү үчүн биз вольтметрди пайдаланабыз. Силер көрүп турган вольтметрде дагы жылуулук берилген учурда кандайдыр бир нөлдөн айырмалуу маанини көрсөтүп жатат. Демек, токтун пайда болуп жаткан маанини түшүндүрөт. Фотоэлемент. Бул да жарыктан электр энергиясын алуучу токтун булагын түзөт. Фотоэлементке биз жарык берген учурда андан ток пайда болот. Токтун пайда болгондугун биз фотоэлементти галванометрге туташтыруу менен аныктасак болот. Силер көрүп турган сүрөттө стрелкалардын түрдүүчө маанини көрсөтүп тургандыгын көрүп турасыңар. Бул жерде токтун пайда болгондугу түшүндүрөт. Фотоэлементтер фотоэффект кубулушунун негизинде ишке ашат, иштейт. Фотоэффект кубулушу менен силер 9-класстын материалында таанышкансыңар. Фотоэлементтерге мисал катары күн батареяларын алсак болот. Күн батареялары бизге күндүн же болбосо жарыктын энергиясын электр энергиясына айландырып берүү үчүн кызмат кылышат. Ток булагындагы бир түрү галваникалык элементтер. Галваникалык элементтерде, вольт элементинде, аккумуляторлордо химиялык энергия электр энергиясына айланат. Күнүмдүк турмушта көрүп жүргөн батарейкалар дагы
галваникалык элемент катары токтун булагы болуп эсептелинет. Ар кандай станцияларда, гэстерде, шестерде, атомдук электр станцияларында, жылуулук электр станцияларында тиешелүү болгон түрдүүчө тигил же бул энергиялар электр энергиясына айландырылат. Мисалы, гэстерде суунан электр энергиясын алышат. Мына ушул ток булактарындагы зарядды өткөргүч боюнча жылдырууга шарт түзгөн күч бөтөн күч деп аталат. Демек, ток булагындагы зарядды кыймылга келтирүүчү күчтүн өзү бөтөн күч экен. Бөтөн күчтүн аракети канчалык көп аракет кылат же аз аракет кылышын мүнөздөчү чоңдук, физикалык чоңдук бул электр кыймылдаткыч күчү деп аталат. Туюк контурда зарядды жылдыруу боюнча бөтөн күчтүн аткарган жумушун зарядка болгон катышы электр кыймылдаткыч күчү деп аталат. Демек, бөтөн күч, туюк контурдагы бөтөн күч БК деп белгиленип турат. Бөтөн күчтүн аткарган жумушунун зарядка болгон катышы электр кыймылдаткыч күчүнүн маанисин берет. Электр кыймылдаткыч күчүнүн Си системасындагы бирдиги 1 вольт. 1 вольт негизинен 1 жол бөлүнгөн кулонго барабар. Аны биз кайдан алдык? Албетте жумуштун бирдиги жол жана заряддын бирдиги кулон. Демек, жол бөлүнгөн кулон 1 вольтко барабар болот. Бул электр кыймылдаткыч күчү чыңалуусу 1 вольт болгон чынжыр боюнча 1 кулонго барабар болгон зарядды жылдырууда аткарылган жумуш 1 жолго барабар. Демек, чыңалуусу 1 вольт болгон чынжыр берилген жана ошол чынжырда 1 кулон зарядды жылдырууда бөтөн күч 1 жол жумуш аткарат. Демек, электр кыймылдаткыч күчүнүн бирдигине түшүндүңөр деп ойлойм. Бул берилген бөлүктөгү гана бөтөн күчтөрдүн салыштырма жумушу болот. Башкача айтканда, толук чынжыр үчүн иштелүүчү закон эмес. Эми толук чынжыр үчүн Ом законун карайлы. Толук чынжыр деген өзү эмне? Толук чынжыр бул ток булагынан, бул жерде Б менен белгиленген, сырткы керектөөчүлөрдөн, башкача айтканда резистордон, же бул жерде лампочка дагы болушу мүмкүн, жана өлчөгүч приборлордон турат. Бизде схемада 2 вольтметр жана 1 амперметр берилген. Ошондой эле бул схеманы туюктап же ажыратып туруу үчүн атайын ачкыч берилет. Ал ачкычты биз А тамгасы менен белгилейбиз. Мына ошол жалпы турган схеманын өзү толук чынжыр деп аталат. Эгерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиши аркылуу Т убакытта Q заряды анда ошол Q зарядды жылдыруу боюнча бөтөн күчтүн аткарган жумуш төмөнкүгө барабар. Өткөргүчтүн туурасынан кесилиши аркылуу силер көрүп турган көк чекиттер, булар заряддуу бөлүкчөлөр. Кандайдыр бир убакыттын ичинде мына ушул заряддарды жылдыруу боюнча бөтөн күчтүн аткарган жумушунун формуласы. Ал А барабар эпсилон көбөйтүлгөн дельта Q формуласы менен аныкталат. Эгерде өткөргүч аркылуу заряддар өтө турган болсо, бул жумуш аткарылган учурда жылуулук саны бөлүнүп чыгат. Ал жылуулук сан Жол-Ленц закону негизинде аныкталат. Жол-Ленц законун биз 8-класста окуганбыз. Ал маалымат боюнча айта турган болсок, ток булагы туюк чынжырдагы ток күчү булактын электр кыймылдаткыч күчүнө түз, ал эми ички жана сырткы каршылыктардын суммасына тескери пропорциялаш. Демек,
Электр кыймылдаткыч күчүн биз эпсилон тамгасы менен белгилегенбиз. Ал эми ички жана сырткы каршылыктардын суммасын сырткы каршылыкты чоң R жана ички каршылыкты кичинекей R менен белгилейбиз. Демек, Ohmдун закону боюнча электр кыймылдаткыч күчүнүн ички жана сырткы каршылыктын суммасына болгон катышы бул электр кыймылдаткыч толук чынжыр үчүн ток күчүн аныктоочу Ohmдун закону болот. Эми толук чынжыр үчүн Ohmдун закону боюнча маселе иштесек, маселенин шарты боюнча каршылыгы 5 Ohm реостат электр кыймылдаткыч күчү 12 вольт жана ички каршылыгы 1 Ohm ток булагына туташтырылат. Чынжырдагы ток күчүн жана булактын кыскычтарындагы чыңалууну тапкыла. Демек, биз толук чынжырдагы ток күчүн табабыз жана чынжырдын бөлүгү болгон кыскычтардагы чыңалууну табабыз. Биринчи суроо боюнча биз толук чынжыр үчүн Ohmдун законун колдонобуз. Алгач биз берилишин жазып алалы. Сырткы каршылык 5 Ohmго барабар, R барабар 5 Ohm. Электр кыймылдаткыч күчү эпсилон менен белгиленет, ал 12 вольтко барабар. Ички каршылыгы болсо 1 Ohm. Аны кичине R тамгасы менен белгилейбиз. Биз табышыбыз керек толук чынжырдагы ток күчүн жана ошондой эле кыскычтардагы чыңалууну. Толук чынжырдагы ток күчүн аныктоо үчүн биз толук чынжыр үчүн Ohmдун закону формуласын пайдаланабыз. Эми чыңалууну табуу үчүн биз чынжырдын бөлүгү үчүн Ohmдун законунан чыңалуунун формуласын таап алабыз. Бул жерде пропорциянын негизинде таап алсак болот. Башкача айтканда, U барабар I көбөйтүлгөн R. Анда эмесе чыгарууда биз ушул жумушчу формулалардын ордуна сан маанилерин коюп, арифметикалык эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Алгач ток күчүн табалы. Ток күчү толук чынжыр үчүн Ohmдун закону формуласынын ордуна кое турган болсок, ток күчү 2 амперге барабар экендиги аныкталат. Ал эми чыңалууну болсо U барабар I көбөйтүлгөн R формуласынын ордуна коюп, бул жерде I'ни биз 2 ампер алгач толук чынжырдагы ток күчүнүн маанисин коебуз жана бизге берилген сырткы каршылык болгон 5 Ohmду коебуз жана көбөйтүүнүн негизинде ал 2 көбөйтүүнүн негизинде 10 вольтко барабар экендиги аныкталат. Демек, жообу боюнча толук чынжырдагы ток күчү 2 ампер, ал эми кыскычтардагы чыңалуу 10 вольтко барабар. Анда эмесе ушул эле маселелер сыяктуу мен силерге үйгө тапшырма берейин. Биринчи маселе. Берилген ток булагынын электр кыймылдаткыч күчү 12 вольт. Анда 50 кулон зарядты булак ичинде бир уюлдан экинчи уюлга которулуусунда бөтөн күчтөр кандай жумуш аткарышат? Демек, электр кыймылдаткыч күчү берилиптир. Демек, аккумулятор деп коелу ток булагы катары. Анын ичинде 50 кулон заряд бар экен. Мына ошол заряддардын бир уюлдан экинчи уюлга которулуусу үчүн бөтөн күч кандай жумуш аткарыш керек? Мына ошол нерсени силер табышыңар керек. Экинчи маселе боюнча 5 Ohm тышкы каршылыкка туташтырылган чынжырдын электр кыймылдаткыч күчү 1,2 вольтко, ток күчү 0,2 амперге барабар. Анда ички каршылык кандай мааниге ээ? Демек, биз толук чынжыр үчүн Ohmдун законунун формуласы менен аныктап алсак болот. Ohmдун законунун формуласынан ички каршылык кичине R'ди таап алабыз. Мына ушуну менен сабагыбыз аягына келип калды. Сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта биз ток булагынын түрлөрү менен тааныштык.
Андан сырткары электр кыймылдаткыч күчү, бөтөн күч жана ошол бөтөн күчтүн аткарган жумушу менен тааныштык. Толук чынжыр үчүн Омдун законун үйрөндүк. Сабактын аягында силерден бир сураныч, балдар. Үйдө болгон учурда, көчөдөн келгенде өздүк гигиенаны так сактап, колуңарды ар убакта жууп жүргүлө. Сабактарыңарды өз убагында аткаргыла, тапшырмаларга жооп бергиле. Учурда үйдөн чыкпоо менен, үйдө отуруу менен биз мекенибизге өз салымыбызды кошо алабыз. Мына ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Кезектеги онлайн сабактардан көрүшкөнчө саламатта калгыла.